ат арытып, жел карытып, ашу бел ашып, биз ушинтип атактуу жана айтылуу Манас жергесине келип отурабыз. Кызматыңыздарда Марва ТВ жамааты. Токойум бойлоп баратсам, суктан тип көзү караткан, алыстан келген адамдары кеткисиңе келбейт ай таластан. Алыстан келген адамдары кеткисиңе келбейт ай таластан. Береке нурун сепкен жер, канеки жашын төккөн жер, хан бакай кошой баш болуп кабыланай Манас ай өткөн жер, хан бакай кошой баш болуп кабыланай Манас ай өткөн жер. Кара-Бура району түштүк батыш Кыргызстандын Талас облусундагы район. Борбору Кызыл Адыр айылы, мурдагы Киров айылы. Кара-Бура районундагы калктын негизги чарбасы дыйканчылык. Анын ичинде төбурчак, балгар, калемпир жана башка өсүмдүктөрдү өстүрүү. Мал чарбачылыгы, токойчулук, балык өстүрүү, балчылык, сүт азыктарын өндүрүү жана башкалар. Бул райондо Чыңгыз Айтматов туулуп өскөн Шекер айылы, Чолпонбай Төлөбердиев туулган айыл, азыркы Чолпонбай айылы жана башкалары жайгашкан. Райондо юридикалык академиянын бөлүмү жайгашкан. Ал эми биз бүгүн Бакыян айылы тууралуу бир аз да болсо сөз кылып, эле жергесинин жашоочуларынын жазга даярдыгын көрөбүз. Талас облусунда өндүрүлгөн төбурчак 84.500 тоннага жетти. Бул көрсөткүч Бишкек шаарынын тургундарын кызыктырып гана койбой, керек болсо жерди арендага алып иштетип жатат деген сөздөр да бар. 1 гектар жер 30 000 сом, 1 жылга деп орточо эсеп менен учурдагы Кыргызстан боюнча сууга жерлердин эң кымбат Талас облусу аталды. Эгер 1 гектардан 4, жакшы болсо 5 тоннага чейин төбурчак же жергиликтүү элдин атактуу аты ак алтын фасолду өндүрүп алып, 15 мамлекетке экспорт жасаганда 1 гектардан жок дегенде 300 000ден 500 000ге чейин иштеп пайда түшөт имиш. Чыңгыз Айтматов айткандай жерине жер казына экен да. Аренда азыр 25-30 чыкканы чындык. Бир эле алдагы гектар жерден бала чака менен карасаңыз бир 3 тонна фасоль алсаңыз 300 000 сом болуп атпайбы? Анын 10% болуш керек да. Бул мыйзам ченемдүү эле көрүнүш. Жакшы жерлер 25-30 миңге чыкты. Талас областында мындай суга жерлерин сугаруу үчүн жаңы канал куруп жатат. Узундугу 24 километр. Кудай буйрса бул канал бүтүп калса 300 гектар жерди суусу менен сугарууга дагы мүмкүнчүлүк ала алышат. Албетте, жер кылгандан кийин суу деген эң эле чоң ролду ойнойт. Мисалы, ошол эле төбурчакты суугат мезгилинде 5 жолу сугарыш абзел. Жергиликтүү бийликтин айтымында каналдардын начардыгынан улам 2 же учуру менен бир да жолу сугарылбай калыш ыктымалы бар. Сапаттуу суу каналдарды курбаса катуу жамгыр же сел болгондо каналдарды бузуп, тосмолордон ашып дыйкандарга бир тамчы суу жетпей калат. Андыктан атайын тендер өткөрүп, заманбап 24 чакырымга созулган суу каналын Кара-Бура районунун суу чарба башкармалыгынын жетекчиси Бактыбек Маметкулов салып жатабыз деп баса белгилеп кетти. Алар 3 айдын ичинде 800 метр жерин бетондоп бүтүштү, где-то 10 миллионлук. Азыр канча жер бүтүп калды? Бүткөнү 800 метр. 800 метр. Биринчи слой бетондолуп бүттү, эми экинчи слойуна даярдалып турат. Анан бул каналдын эң керектүү нерсеси бул эски Сарымсак каналында потерясы 50/50 болуп кеткен. 60%ге чейинки потерясы болчу да. Анткени бул жердин шарты ошондой тоо этектеп кеткенине байланыштуу
Ала каналдын жумалары 5 чанды группта, мына кумдак. Келген суу көп сиңип кете берген. Ошол потеряны азайтуу себебинде ушул проект түзүлгөн. Проекттин сметный стоимосту айтып кеттим го. 243 миллион сомду түзөт. Жаздын бир күнү бир жылга тете эмеспи? Андыктан айыл өкмөттөр жерлерде бак отургузуп, жашылдандыруу иштери кызуу жүрүп жаткан жеринен кирип бардык. Талас областынын 70 жылдыгына карата ар бир жаран 70 көчөт отургузуш керек деген иш-чара өткөрүлүүдө. Окуучулар да кайдыгер калбастан ал иш-чарага өздөрүнүн салымдарын кошуп, мындай кызматтарды кылып жатышат. Дагы бир себеп Талас быйыл официалдуу түрдө 70 жылдыгын белгилөө алдында турат. Ушуга байланыштуу ар бир жаранга мейли ал кызматкер, мейли ал окуучу, мейли ал дыйкан болбосун, бардык тургундарга 70 түп дарак отургузуу милдет катары каралды. Жашылдандыруу көрктөндүрүү боюнча айыл өкмөтүбүздө биздин айылыбызга ушундай сунуш киргизип, ушул 500 түп арча көчөтүн отургузабыз деп атышат. Мына ошого бизде сыртта калбай жардам берели деп, мына бүгүн ушул немелердин жерди казып дайындап коелу деп атабыз. Биринчи күнү келип тигебиз деп атышат. Биз ошого жардам берип атабыз. Өзүбүздүн айылыбыз болгондон кийин өзүбүздөн ушу көрктөндүрүп, ушу мектеп сыртта калбай жардам берели деп атабыз. Аталган иш-чарада 650 көчөт отургузулду. Айылыбызды көрктөндүрүүгө мектеп окуучулары эс алууга чыкканына карабастан, кызуу иштерди жүргүзүп жатабыз дейт айылдын жергиликтүү депутаты Абдыкадырова Ботөгөз. 30-тан ашык окуучу бар азыр. 11 класстын гана окуучулары келди. Эгер да каникулга чыкканыбызга карабай ушул келип жашылдандыруу көрктөндүрүү иштерине катышалы деп келдик. Эле жергесинин эң керектүү кишиси албетте тракторчу. Учурда ансыз жер чарбачылыгын элестетүү оңойго турбайт. Ал эми айылда 20 жылдан бери трактор айдап эмгектенип жүргөн тракторчу мырза депутаттардан көп табып, адал жашоо өткөрүп келатканын, аны менен катар айылдан кетпей эле сыртта тапкан акчаны жөн эле майын чыгара тапса болот деп баса белгилеп өттү. Айылда жашоо өткөзсө болот, мен ушу 20 жылдан бери ушу техника менен айылда жашоо өткөзүп жатам. Айылда жакшы. Айылда береке бар, айылда жумуш зор, жумуш бар. Мухаммед пайгамбардын айткан насааттарына бак отургузсаң түшүн бергенин отургуз деген сөзү бар. Эгерде кандайдыр бир мусафир өтүп баратып бышкан түптөн алып жесе садака болуп жазыла берет. Айылдын бир бурчунда алма, дарак башында кургай турган өрүк жана кара өрүк өстүргөн Майрамбек мырза жогоруда айтылган пайгамбардын сөзүн иш жүзүнө ашырып келем дейт. Алма бар. Биякта 4 гектар өрүк бар. 4 гектар өрүктөн кийин да ортозуларды силбайт экенбиз. Өрүк жарбайт деп кыскасы бизге. Сары өрүк эч ким албайт. Ошого карата ортого силбайт экенбиз. Бүттүгүнө силбай тигип чыкканбыз. Силбай өзүп атыр жакшы эле азыр. Эми ал өскөндөн кийин биягын кыркып коебуз деген ниет бар да. Алманын эрежеси ушул убакта буташ керек. Бутап бүтөбүз, бутап бүткөндөн кийин сугарыш керек. Сугаргандан кийин суу бизге тартыш 10 километрден келет. Бияктын баары полядан бүтүп келет. Сууга тартышына байланыштуу апрелдин 1-ден баштап сугарабыз. Апрелдин ортосунда оруп калат. Өзү алма 3 мал суу ич керек. 3 мал суу ичпейт биздики сууга тартыш. Жазында бир, кечкүстө бир суу ичет. Багбанчылык менен 20 жылдан бери алектенип келген Рыспай байке багында 200дөн ашык бактын түрүн, алманын эле 9дан ашык сортун өстүрөт. Аны менен бирге көчөттү кантип отургузуп, бакты кантип кароо керек экенин төкпөй чачпай сырын ачып берди. Алманын түшүмүн мол алам десең, жакшы кароо абзел. Жылына 2 жолу биринчи гүлдөп жатканда, экинчиси бүчүр байлаганда дары себип, астын жумшартып, темирден 3-4 килограмм астына көмүп коюу шарт. Жаз айынын келиши менен алманы кыйыштырат дейт Рыспай Акматов. Кызык болот атат да. Буга эле тамырга эле жабышып калган эме кандайча кайра багы тамыр алып, кандайча өсүп чыгат дегенчи. Мына бул ушул жерден бул өзү бул алма менен бул мына ушул жерден кошулуп мына кыйшылган неме. Ушул жерден өзүп мына дөңк коюп түмүрдөй болуп калат. Мына кандай Чтоб мо топурактар кетип калбаш үчүн, топурак кетип калбаш үчүн. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр биз түптү кантип кыйыштырат, кантип отургузат ошону көрсөтөбүз. Бисмилла. Мына көрүнбөй калды. Эми бычакты сууруп аласың. Эми ылай менен.
Мен бияка мына шелдерди жок кыласың. Молар дагы. Эми скотч менен ороп коебуз, муну. İçine su kuyup koyum. Bak nımdı bol bulay. Boldu. Курап калбаш үчүн. Мына урматтуулук көрсөк, биз эми кичине болсо да баягы көчө тыйыштырган тактап айтканда үйрөндүк. 20 жылдан бери алектенип келген биздин бүгүнкү каарманыбыз бакпанчы Рыспай байке бизге бүгүн бактын кантип отурулуш керек, бактын сырларын кенен ачып берди. Чымынды сойса да касапчы сойсун деген эң туура экен. Мына бизге бакпанчы байкебиз терек отурган керек болсо үйрөтөт, бирок колубуздан тилекке каршы дегени өкүндүрөт. Nasıllar tişört? Бакыян айылында 708 түтүн, ал эми калкы 3500 адамды түзөт. Жогоруда айтылгандай ар түрдүү өнөрлөрү менен элге таанылган бул айыл балык уулоо менен да тиричилик кылып келишет. Совет учурунда курулуп баштаган бул көпүрө өз учурунда токтоп калып, кайра айылдын демилгечилери менен курулуп, мындай эчкилүү тоо менен жана бул жактагы Бакыян айылын бириктирип турган көпүрө жана бул жактан эң өзгөчөлөнүп турган нерсеси учурда азыр күн батып бараткан кези, андыктан аябай көркөм жана кооз пейзаж менен суктансаңыздар болот. Таласта жападан жалгыз Киров суу сактагычына куйган Талас дарыясы Бакыян айылынын үстүнөн аккандыктан элдин көпчүлүгү ошол дарыяга барып, кээ бири коммерциялык ниетте күн сайын балык уулоп көр тиричилигин кылып келсе, кээ бири жөн эле ырахат издеп шаардын ызы чуусунан качып, айылдын четиндеги эң тынч жерден байыр алып, балык уулоп кармаса кайра жиберип күн өткөргөндөр да аз эмес. Талас облусунун Кара-Бура районунун Бакыян айылында эң өзгөчө мечиттердин бири жайгашкан экен. Мына өзүңүздөр көрүп турган бул мечит 8 кырдуу имиш. Анда эмесе бирге кирип тактап көрөлүк. Мерим болуп жөнөтүлдү жалп адамзат алам үчүн жашоо бозда. Айылдын четинде тушогеси тою болуп, биздин тартуучу топту келгенин угуп сыйлуу конок катары чакырып, 5 бармак тартуу жана тушогесу аземи менен тааныштырды. Өзгөчө чет элдиктерди кызыктырган кыргыздын улуттук оюндары жана када салттары бар. Эт тартуу өзүнчө бир чоң жөрөлгө. Ар бир регионго тиешелүү эттин кайсы бир мүчөсүн кандайдыр бир сыйлуу адамдарга берүү өзгөчөлүктөрү бар. Айтор чоң бир система. Ал эми биз Рыспай Акматовдун үй бүлөсүнө өзгөчө ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу көрүүчүлөр, биз Бакыян айылына Темирлан Ахматовдун каржылоосу аркылуу келдик элек. Мына ушуну менен биздин эфирибиз аягына келип жетип отурат. Биз Кара-Бура району жана Бакыята районунун ортосунда кесилиште отурабыз. Ушуну менен эфирди аяктайбыз. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча, ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Кумарым айканбай